Дастан Бекешев. Бул келесолук. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев орусиялык саясатчы Владимир Жириновскийдин Кыргызстанда орус тилинин кысымы тууралуу айткандарына комментарий берди. Анын айтымында орусиялык кесиптешинин билдирүүлөрү мамлекеттик думага боло турган шайлоого байланыштуу. Ошону менен Жириновский өзүнүн пиар компаниясын жүргүзүүдө. Анын үстүнө Бекешев Жириновскийдин саясий өнөктүгүн келесолук деп баалады. Кечээ Жириновский биздин өлкөдө орус тилинин бузулушу жөнүндө өзүнчө эле бир чоң нерсе жасады. Бул толугу менен куру сөз. Россиянын депутаттыгына талапкерлер КМШ өлкөлөрүнө жана мигранттарга кол салса, таң калуунун кереги жок. Бул келесолук, бармактан соргон саясий жарнак деди эл өкүлү. Бирок ал мындай билдирүүлөр кээ бир эмгек мигранттарына зыян келтириши мүмкүн. Ошондой эле аларга карата зомбулукту күчөтүшү мүмкүн деп эсептейт. Айсулуу Тыныбекова эл аралык күрөш федерациясынын жаңыланган рейтингинде 1-орунду сактап калды. Тыныбекова Олимпиада оюндарында 62 кг салмакка чейинки категорияда 2-орунду ээлеген. Учурда анын 78 упайы бар. Ал эми Олимпиада оюндарында финалдык беттеште Тыныбекованын жеңип алган япон спортчусу Юкако Каваи дүйнөлүк рейтингде 2-сапка жазылды. Анын 68 упайы бар. Ошондой эле Олимпиада оюндарында коло медалга ээ болгон Мерим Жуманазарова 68 кг салмакка чейинки категорияда 3-орунду сактап калды. Айпери Медет кызы 76 кг салмакка чейинки категорияда 5-орунда турат. Мигранттар бир айда өлкөгө $267 миллион которушту. Быйыл июнь айында мигранттар Кыргыз өлкөсүнө $266 миллион $900 миң киреше алып келишти. Мындай маалымат Улуттук банктын сайтында көрсөтүлөт. Маалыматка ылайык, май айында чет элде жүргөн мекендеште $227 миллион $200 миң которушкан. Муну менен бир айга салыштырмалуу өлкөгө $39 миллион $700 миң каражат түшкөн. 6 ай аралыгында мигранттар тарабынан Кыргыз өлкөсүнө $1 миллиард $253 миллион $240 миң киреше түшкөн. Орусиядан июнь айында $261 миллион $400 миң акча которулган.